Эч ким эч качан минтип баш көтөрбөсүн. Калгандарына жакшылап түшүндүрүп кой. Мындан кийин бутубузга чалынбай жүрсүн. Макул. Таксим бей, сизге жолугайын деп аттым эле. Тынччылыкпы? Рейхан чалды ыйлап атат. Коркан сизге анан Суханга кат жазып, анан дайын жок болуп атат. Кандайча? Өз жанын кыйган атыптыр. Рейхан ошентип айтты. Эмне? Эч нерсе кылбайт. Кичинекейинде да ушундай болчу. Күнөө кылары менен качып кетип жашынып калчу. Апасы аябай кыжаалат болгонго чейин отура берчү жашынган жеринде. Чоң киши болуп калды. Дагы деле ошол бойдон. Оюнда мени кыжаалат кылат да, анан мен аны кечирем, каалаган ушул. Өз жанын кыйбайт ал, минтип мени алдай албайт. Ачкычтарды бер мага. Ал. Корхан. Байке. Байке. Корхан. 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 Чухан. Чухан биякта экен. Байке. Корхан. Корхан. Байке тур. Байке тур дейм. Корхан ач көздөрүңдү. Корхан мени кара. Корхан мени кара. Корхан. Корхан ач көздөрүңдү. Кана, жүрү ооруканага алып баралы, тирүү экен. Ким ал? Жахиде, бул мен Бүлент. Баратам. Эмне болду? Мени бул жерден да айдап чыкканы келдиңби? Кирсем болобу? Эмне болду? Кече күндөн бери Корхан менен сүйлөштүңбү? Же ал жөнүндө бирдеме уктуңбу? Кече түнү мени кечир деп бутуна жыгылып барганында көргөм. Бирок бетиме карап да койгон жок. Эмне болду? Бирдеме дедиби? Жок. Суханга бир кат жазыптыр. Эмне деген кат? Неме? Коштошуп аткандай кат. Эмне дейсиң?
Келгенден бери кыймылдап да койгон жок. Минтип отурат катты карап коюп. Эми эмнеге барбай отурат десең? Күтүп отургандан көрө барып койбойбу? Кайдан? Барбай тал. Кадыр баркы кетип калбайбы? Кудай сактасын, бирөөгө жакшылык кылып койсо кем болуп калат. Бир да жолу баласын башынан сылап койгон жокко. Себеби барбы жокпу кыйкырганы кыйкырган. Шамал болбосо дарактын башы кыймылдабайт да. Ай бала үчүн эненин жүрөгү эмне гана болбойт. Апаке, садагаң болоюн, коюңузчу суранам. Жетишип барышкандыр ооруканага, Кудайым буйрса сүйүнүчтүү кабарыбызды алабыз. Болду. Tamam bir tane. Tamam. Бирок мунун баары эч нерсеге жарабайт. Эмне экенин билесиңби? Себеби сен менин атамсың. Сен таштанды баласың да. Ата, эмнеге мени жакшы көрбөйсүң? Эмнеге мени жакшы көрбөйсүң, ата? Жакшы элесиңби? Денең титиреп атат го. Көз алдыман кетпей жатат. Купку болуп калыптыр. Жакшы эмес абалың. Курсагың ачты, бирдеме жесең чалып келейин. Аны дагы бир жолу көрсөм жакшы болмок. Корхан корлуудан жакындар сиздесиздерби? Ооба, карындаш болом. Өтө күчтүү уу ичип алыптыр. Ашказанын тазаладык. Токсиндердин денеден чыгуусу убакыт алат. Коркунучтуу эч нерсе жок. Ошондо баары жайында туурабы? Ооба. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Сиздерге кеңешим. Күчүн топтогондон кийин атайын адистердин кеңеш алуусу керек. Анан жалгыз калтырбасаңар жакшы болот. Мындан кийин жалгыз калтырбайбыз. Эч качан. Бөлмөсүнө качан кирерин кесиптештер кабарлап коюшат. Макул. Чоң рахмат. Айыгып Рахмат кетсин. сизге. Рахмат. Кимге чалып атасың? Атаңабы? Жок. Улуна кабатыр болгондо келмек да. Сухан айым чалып атат. Ой Кудайым ай, жакшы кабар менен сүйүнтөгөр. Ошондой болсо экен. Сухан? Көп жашасын. Макул жаным. Жакшы экен. Макул жалгызым, анан сүйлөшөбүз. Айыгып кетсин батыраак, өптүм сени. Жакшы кал. Айып кетсин. Кудайга шүгүр, бул да артта калды. Кудай өзүңө шүгүр. Мен сизге айтпадым беле. Жахиде, Корхан өзүнө келгенде Сухан көргөнү кирет. Сен ага жолуга албайсың. Жок, андай болбойт. Мен анын аялымын, күйөөмдү көргөнгө менин да укугум бар. Корхан сени көргүсү келип атканын сен кайдан билесиң? Сенин эмне ишиң бар бул жерде? Жүр кетели. Жөн жай эле. Биз Корханга кабатыр болуп келдик эле. Жакшы болуп калгандай. Ооба. Жакшы болуп кетет. Жакшы, жүр биз чыгалы. Жок, мен күйөөмдү көрмөйүнчө эч жака кетпейм. Менин күлкүмдү келтирбе, Жахиде. Биздин мамилебизге аралашууга эч кимдин күчү жетпейт. Биз бири-бирибизди сүйөбүз. Бул маселелер чечилет. Балабызды чогуу чоңойтобуз. Сен менин күйөөмө жолугууга тоскоол боло албайсың. Түшүндүңбү? Болду. Эмне кылганың бул? Бул сени өзүңө келтирүү үчүн болчу. Болду, ойгон ал түшүңдөн. Мындан ары Корхан экөөңөрдүн келечегиңер жок. Ал келечегиңерди сен өз колуң менен, жалгандарың менен жок кылдың. Аны капа кылууга жол бербейм. Ага залакаңды тийгизе албайсың.
Корханды алып баратышат. Болду. Таксим бей. Азыр эле Сухан чалды. Корханды куткарып калышыптыр. Бирок дагы 1-2 күн өздөрү карашат экен. Жакшы. Баары анын көзүн карап калыштыбы, максатына жеткендир эми. Элдин баарын коркутту алынын жетишинче. Күтүп аткандыр деп айткан болчумун. Жамандык артта калсын. Өзүнө келди. Кирсиңер болот. Байке, Менин карындашым аябай ачууландыңбы мага? аябай капа болдум. Аябай. Мени кечиресиңби? Суранам. Мынтип сүйлөбөчү. Менин бул абалымды көрүүңдү каалабайт элем. Бирок коштошпой туруп кете албайт болчумун. Мындан кийин коштошууга да, жеңилүүгө да болбойт. Таксин Корулданын балдарыбы? Жеңилбейт дейсиңби? Сен атамдын уулу эмессиң. Сенин рухуңа апамдын колу тийген экен. Айткандар эсиңдеби? Өмүрүмдө бир гана арманым бар. Жашоого мүмкүн болуп туруп, андан баш тартуу. Байке, алдыбызда узун жолдор бар. Кол кармашып баса турган узун жолубуз бар. Суранам, мени таштаба.
Мени таштап кетпе, суранам. Данегим, Мени таштабачы. атам дагы деле үн ката элек. Мени тийрүү калды деп кайгы капага батып атса керек. Сен буларды ойлонбо. уруксаат берсеңер конокторуңар бар. Корхан, уулум. Ай Кудайга шүгүр. Айгып айыгып келдиңиз. кетиңиз. Убара болуп келипсиңер да, бүгүн чыгарышат болчансыз деле. Мени карасаң, ай көздөрүң эмне болгон? Бирок буйруса жакшысың, Кудайга шүгүр. Апама койсоңуз түнү менен келип алмак. Зорго таңга чейин чыдабады, араң көндүрдүм. Жок, ансыз деле Сухан мени 5 мүнөттө калтырган жок. Кем болбосун алтыным. Жесур да жаныбызда болду. Силер болбогондо эмне болуп кетмек? Аны ойлонсом жинди болуп кетип атам. Апаке, болду, сизди ыйлатпай алып кетеличи, жүрүңүз. Макул, макул. Биз Сухан айымдын унасын чарбага таштап койдук эле. Эми кандай кылсак, ага? Силер бара бергиле. Сухан менен Корханды мен таштап коем. Мен чарбага барбайм. Уулум, кежирленбечи. Эжеке. Таксин Корулдага жеңиш тартуулагым келбей турат. Нишан ташында болом. Макул. Биз да эртерээк баралы, үйдү тазалап, тамак даярдап туралы. Убара болбой бара бергиле, мен бир эбин табам. Андай болбойт. Экөөңөрдү жалгыз ал жерде калтыра албайм. Кечке ойлоно берем анан. Мени өлтүргөнү калдыңар го силер. Эжеке. Сөз берем, өзүмдү жакшы карайм. Анда мындай кылалы. Сен жакшы болгонго чейин биздин чарбада жашап тур. Ошондо атаңдан да алыс болосуң, анан да Корлуудада турганың жакшы го. Айрыкча Рейхан айымда кабатыр болбойт. Чоң рахмат, ыраазыбыз, бирок биз бир айласын табабыз. Чынында Жесурдун бизге карызы бар. Өрттөн кийин биздин чарбада жашабадың беле? Ошол себептен мен дагы сенин чарбаңа барайын. Бир канча убакытка. Жалгыз келдиң бе? Рейхан каякта дейин дегем, ал жок болсо эч ким иштебей калат экен. Келсе керек эбак эле ашканада го. Мен Корханды Жесурдун үйүнө таштап өткөнүм үчүн кечирээк келдим. Жесурдун үйүнө таштадың ба? Эми алда Жесурдун канатын алдына кирдиби? Корхандын бул жерге келгиси келбегенин мен да туура деп эсептейм. Сен ушундай мамилеңден тайбасаң эч качан келбейт. Эми баарына мен күнөөлүү болуп калдым ба? Алданып калган өзү. Канча аялы болуп көзүнө чөп салып жүрөт экен, жумурай журтка уят кылып бизди. Бирок күнөөнүн баары Таксин Корлуудада, ушундайбы? Ар ким өз күнөөсүн жоопкерчилигин билип жүрсүн, макулбу? Кээде андай болбой калат экен. Адам кээде көтөрө албай калат экен, өтө оор болуп кеткенде. Эч ким жалгыз калбашы керек. Сен дагы. Андай болсо эмнеге мени жалгыз таштап кеттиң? Болгондо да биротола кетем деп атасың. Азырынча бул жердемин. Корханды жалгыз калтыргым келген жок. Анткени биз бир үй бүлөбүз. Суранам, сен да муну көңүлүңө түйүп кой. Бир күн кечке сенин чалышыңды күттү. Үйдү таштап кеткен өзү. Качан кааласа келсин дедим, мындан башкасын күтпөгүлө менден. Мен бир аз эс алайын. Эч ким жалгыз калбасын деп коюшат. Силердин бул кылганыңарды кандай түшүнсө болот?
Кандай болуп калдың, жакшысыңбы? Минтип жата берип зеригип кеттим. Туруп баса алсаң сага бир нерсе көрсөтөм. Мейли. Экранды кара. Кел. Бул биздин үй го? Сен биздин үйдү карап атасыңбы? Эмне кылгың бар сенин? Атаң менин үй бүлөмдү гана эмес. Корлуда дагы бир канча инсандын убалына калды. Сен атаңдын канчалык залим, канчалык каардуу экенин билесиң да. Билбейт белең. Биз сен экөөбүз бир чуңкурдабыз. Балким байкагандырсың, балким андай эмес. Бирок муну билип жүр. Сенин атаң менин апамды да, сенин апаңды да алдап жүргөн. Салам. Ай, сага эмне болду, мынчалык купку болуп калгансың? Дагы кустуңбу? Эч нерсе болгон жок, суук тийгизе алган окшойм. Сухан, сага бир нерсе болуп атат. Мен сени аябай жакшы билем, мага айтпай жашырып атасың сен. Эмнеге жашырмак элем, Ширин? Койчу, кайдагыны айтасың да. Же ооруп калдыңбы сен? Ооба, ооруп калдың анда. Жаман оору менен ооруп калдың, мага айтпай жатасың, Сухан. Ширин, кайдан чыкты мунун баары? Жакшымын, мен маселе жок, эң сонун сезип турам өзүмдү. Калп айтып атасың. Мени кара, жаман оорубу? Аябай жаманбы? Дарыласа болбойбу, Сухан? Кош бойлуумун. Бул эмне деген жаза, Кудайым ай? Эмне дедиң? Кош бойлуумун, Ширин. Чын элеби? Тилекке каршы. Билип аткамын, мен билгемин ушундай болорун, ой Кудайым ай, мен айтпадым беле, таяже болом, таяже. Таяже болбой калышың да мүмкүн. Ал эмне дегениң? Текшерүүдөн өткөн жоксуңбу? Тест көрсөткөн жокпу? Жок, андай эмес, Ширин. Ага айткан жоксуңбу? Жесурдун муну билүүгө укугу бар да. Алдырып саласыңбы же? Билбейм. Башаламан болуп кетти. Эмне кыларымды билбей калдым, билбейм. Макул, жалгызым, болду. Мени уксаңчы, балким бул бөбөк жөн келген жок. Баарын өз ордуна кое турган бир керемет, балким. Карап ал. Бизге окшогондор алыстан гана карай алышат. Сенби дагы? Каяктан чыга калдың шайтанга окшоп? Ал үйгө киришиң мүмкүн, бирок идиш аяк жууганы же болбосо үйдү тазалаш үчүн. Андай боло турган болсо үйдүн ичиндесиңби же сыртындасыңбы, кандай айырмасы бар? Бирок мен адамды көздөрүнөн тааныйм. Сенде үй жыйначу көздөр жок. Ошол себептен экөөбүз тил табыша алабыз.
Ук мени. Сүйлөшкөнүбүздөй эч ким муну билбеш керек, макулбу? Сүйган, сен мени ушакчы деп ойлойт окшойсуң. Албетте эч кимге айтпайм. Жаным менин. Сен да менин жанымсың. Мен ишим көп, барайын. Таксимбейге көрүнбөй чыгып кетейинчи. Байке. Кош келдиң. Мени бир аз атам менен жалгыз калтырсаң болобу? Байке. Суранам, Сухан. Макул. Бирок урушпайсыңар. Суранам. Түлкү эмне кылат билесиңби? Дал сенин кылыгыңды кылат, айланып тегеренип кайра үйүнө ийне келет. Мага бир нерсе кызык болуп атат, ата. Сен мени эч качан жакшы көргөн эмессиңби? Я. Мени багып алдыңар беле. Жөн эле кызыгып атам. Doğru айтасың. Менин канымдан жаралган балага окшобой коркок болуп жатпайсың бе? Карасаң, өзүңдү өлтүрүүгө да жарабадың. Бирок коркоктугуңду сөз кылбай эле коелу, сен деген саткынсың, саткын. Барып тиги жесур деген адамга жанашып алып, менин артынан бычак сайдың. Канчалаган жыл мен кантип жашап жүрөм, ойлонуп көрдүң беле? Сенин сырыңдын айынан кандай азап чеккениң жөнүндө бир пикириң барбы, ата? Атам киши өлтүргүчпү же жокпу деп канча жолу түн уйкуман бездим. Сен ошону билесиңби? Жакшы. Уктуң го. Эми барып жырга уктай бер, кана. Эч нерсе уккан жокмун. Мен кайдан билмек элем. Аделет айым сени куткарып калган үчүн ушуга барганын. Сотто да калп айтты. Мен жалгыз болчумун, эч ким жок болчу деди. Бирок мен өз көзүм менен көрдүм. Сен ошол жерде болчусуң. Салих агадан тапанчаңды алдың. Мен эч нерсе кылган эмесмин деп канча жол айтам? Канча жол айтам? Анда ал түндө ал жерде эмне кылып аттың эле, ата? Адалетти куткарып калуу үчүн кааласаң бар Саликтен сура. Адалет түрмөгө отуруп калбасын деп Касандын өлүмүнө өз жанын кыйды да уюштурдук. Болгон ушул. Ушулбу болгону? Ушул. Мен сага эсебин берейин эми, бар жоголары. Мына ушул керек болчу Корлуда. Куттуктайм. Корханды кантип көндүрдүң? Өтө кызыгып калдым. Чындыктар менен. Аны көндүрүү кыйынга турган жок. Сөзсүз түрдө бирөө менен сүйлөшөт дедим, анан айтып алат. Андай боло турган болсо, менин колума көздөр тиет. Ошол себептен жашыруун видео көзөмөл койдум, максатым ошол. Өзү келип баарын айтып берет бир күнү деп күтө турган болсок, көп күтүшүбүз керек. Макул дейли, менден эмне керек? Эчтеке кыла албайм да. Атаң менен сүйлөшүп ошол түндөгү окуялар тууралуу маалымат алсак болот. Жок. Мен муну кыла албайм. Ал үйгө басып барбайм. Атам ансыз деле мага ишенбейт да. Эгер сен ушуну жасай турган болсоң, атаң сени эч качан эзе албайт. Эч качан кемсинтпейт, эч качан чүнчүтпөйт. Өз жериңди ошондо табасың. Мени кара. Качанга дейре сен атаңдын көлөкөсүндө жашайсың. Сенден сурап атам. Сени тааныйм, сени билем. Сендеги жөндөмдүүлүктү көрүп турам, Корхан. Таксим кожоюнга болду дей турган убакыт келген жокпу? Корхан макул болдубу эмне? Мына кызык. Кандай дейсиң? Жесур, бул далилдерди сот отурумунда колдонгонун учурда деле ишибизге жарайт деп кескин түрдө айта албайм. Макул дейли, ишке жарады. Бирок эң көп болсо 3-5 жыл жаза алат Таксим Корлуда. Бир жагынан апаңдын сот отуруму дале уланууда. Менимче биз ошого көбүрөөк көңүл буралы. Сен бул жазууну унут. Жашыруун видео көзөмөлдү койгонуң үчүн сен да жазаланасың. Тобокелдикке баруу керекпи жокпу биле албай калдым. Көрөлүчү Таксим кожоюн үчүн мунун канчалык таасири бар.
Маанилүү болгон ошол. Менин дартым аны 3-5 жыл түрмөгө каматуу эмес. Бирок Таксим кожоюн үчүн 3-5 жыл түрмөдө жатуу ал үчүн өлүм кетете. Кайра камалгысы келбейт албетте. Анда кайрмакты сала беришибиз керек. Мен ал менен жанымда полиция жок кезде бетме бет жолугушум керек. Артыма койгон адамды жок кылып алсак го, болбосо жасап аткан иштерибизди баамдап калышы мүмкүн. Анда кожоюнуна сөзсүз жеткирип барат дароо. Кое турсаңар, силер эмне жөнүндө сүйлөшүп жатасыңар? Ук мени, Жесур, башыңды балеге кептей турган иштерден баш тарт. Болду, жетишет, ансыз деле кыларыңды кылыпсың го. Макул, ок жебеден атылды. Көп сөздүн кереги жок. Анда сен баргындагы оюнду башта. Эмне болуп кетти? Таксимди бизге алып келишиң керек. Эл журт! Рейхан! Каякта жүрөсүң? Угуп атам, Таксим бей. Мага дары алып келип бер, башым жарылып кетчүдөй болуп атат. Дароо алып келейин. Менде соо баш калган жок окшойт. Эмне болду, Салик? Таксим бей, айтканыңызда эле рызаны аңдып жүрөм. Тилемчи менен жолугушат окшойт. Токойдун жолуна түштү. Көзүңдү андан албай карап тур. Мен азыр жетип барам. Дароо барып калам, жакшылап кара. Таксим бей, Бир жерге барып кайра тез келем. Кызым үйдө, Жесур Алемдар оолу келип калышы мүмкүн. Ошол себептен бирдеме болуп кете электе силер бул жерде болгула. Келе жатат. Бар. Жесур көрүп калбасын. Каякталар? Азыр эле келди. Тилемчи ичинде окшойт. Кампада. Жер. Көрсөтөм ал акмактарга ким экенимди.
Bul emne? Korluda. Gel canıma gel. Hiç nerse kılbayım. Gel. Gel yaklaş yanıma. Kana жақын gel. Gelbeysin be, korkma. Sağa belегim бар Korluda. Menimçe sağa jagat деп ойлойм. Gel emi. Emne dep dörü atasың sen? Жоқ, бұл жерден айтып қойсам оқшашпай қалады. Жақын келсең еш нәрсе қылбайым дедім ғой. Қаласаң бар Саликтен сұра. Адалет қамалып кетпесін деп Хасандың өлімін өз жанын қиды да ұйыштырдық. Қолымдағы бұл жазулар менен тергөөчүгө көп болса 20 мүнөттө жетип барам. Сенин өз оозуңдан уккан бул көрсөтмө менен камалып кетүүң мен үчүн керемет. Сага сунушум бар. Эми кандай десем? Экөөбүздөн камалып чыкканбыз. Кандай экенин билебиз. Сен ал жактан кутулуп кетип бериңди дагы жакшы билем. Пенсияга ошол жактан чыга берем десең, анда кеп башка. Эмне керек сага? Сага эмне керек дейм? Жесур үйдөбү? Компанияга барам деп чыкты, кааласаң чалып көр. Жок, бетме бет сүйлөшсөмбү дегем. Сюхан, чын эле чечим чыгардыңбы? Айтасыңбы? Балким сен айтканың туура. Балким биз ушуну күтүп атканбыз. Балким бул бала эч ким жасай албаганды жасайт. Жесурду токтотот. Буюрса, жаным, буюрса. Кана, дароо баргында айт, көрөсүң го аябай сүйүнөт. Макул, көрүшкөнчө. Сюхан, кабардар кылып тур мени. Макул, камсың аба. Бул жерге кол коюңуз. Бул жерге. Бул жерге кол койсоңуз иш бүтөт. Чоң рахмат. Ийгилик коштосун. Кана биз да карап көрөлүчү. Эми жогол бул жерден кетип кал. Бол эми. Сенин бул компанияда сөзүң да өтпөйт эми. Өкүнөсүң. Кылгандарыңа өкүнүп каласың. Кетип кал дедим го сени.
Дагы эмнени күтүп турасың? Кулагыңда маселе бар окшойт. Сен мындан кийин бул компанияга баш бага да албайсың. Кана? Құдай жазаңды берсін. Құдай жазаңды берсін сенің. Сатқын десе. Сен сатқынсың. Бұл іш бітелек. Мұның жауын қачан болса да бересің. Жесур деген ақмақ менен чоғымаға қаршы іш жасаған емнекен мен саға көрсетем. Кана ата, бар эми. Қандай чата? Ата дейсің бе? Ата деп қоят мені. Атаң емес мен. Мен сендей олған Алсынбей. олым жоқ. Менден оңай құтылбайсыңар. Жооп бересіңер барына. Сенин маңдайыңда мурунку Корхан эмес. Айлар өтөт, жылдар өтөт, бир күн келет. Кыңыр иш 40 жылда билинет. Кана эми атаке, чыгып кетеми. Кайергиле бетиңерге түкүрдүм. Жинди болуп баратам го.
Жесур бейди көргөн жоксузбу? Таксим бейдин бөлмөсүндө Сукхан айым. Рахмат. Тиги компаниядан айдалган кызматкерлерди кайра жумушка алгыла. Мындан кийин ишчилерди саатынан көп иштетпейбиз. Айтканыңыздай болот. Корхан бей мындан кийин менин биринчи орун басарым болот. Компанияны башкаруу анын жетекчилиги алында болот. Түшүнүктүүбү? Жесур? Эмне болуп атат бул жерде? Атамдын ордунда эмнеге отурасың? Кечиресиз Сухан айым. Угу атам. Кулак сенде. Бул жер мындан ары меники, Сухан. Муну кандайча түшүнсө болот? Атам каякта? Ал деген Таксин Корлуданын бул компанияга эч кандай тиешеси жок деген сөз. Атаң бүт акцияларын мага өткөрүп берди. Эмне? Кандайча?